11 каналында жаңылыктар, саламатсыздарбы, студияда мен Назика Атамбекова. Бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктары. Ошто бүгүн оор жүк ташуучу машина сууга кулап 2 киши каза тапты. Куткаруучулар унаа ичинде калган бир адамды куткарууга жетишишти. Нарында кооптуу делген кизбучу кармалды. Бакыт Жуматаев аттуу жаран жардыргыч заттарды жасоо менен алек болуп жүргөнү такталды. Кыргызстанга орус жараны жасалма паспорт менен кирүүгө аракет кылды. Атайын кызмат учурунда ал адамдын аты жөнүн Кыргызстанга эмне себеп менен келе жаткандыгын териштирүүдө. Эми булар туурасында кененирээк мазмунда бүгүн Оштогу Кара Суу районунун Фурхат айылында оор жүк ташуучу машина каналга кулап 2 киши каза тапты. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жол кырсыгында каза тапкандардын аты жөнүн тактады. Алар 36 жаштагы Каныбек Кебекбаев жана 17 жаштагы Бектемир Масалиев экени аныкталды. Окуя болгон жерге барышкан куткаруучулар машина ичинде калган 21 жаштагы Нурбек Вазиевди куткарууга жетишишти. Жергиликтүү милиция факт боюнча иликтөө иштерин баштады. Аймак жашоосунан жаңылыктарды улантабыз. Нарында Хизбут Тахрир уюмунун талапкерлери делип жана жардыргыч заттарды жасап жүрчү деген шек менен Бакыт Жуматаев аттуу жаран кармалды. Атайын кызматтын билдирүүсүндө Жуматаев буга чейин экстремисттик мазмунда үгүттөө иштер жүргүзгөндүгү үчүн 4 жыл абакта жаза өтөп келген. Абактан чыккандан кийин деле мурунку жоосуна түшкөн ал жаран террордук уюмдун башка мүчөлөрүнө жардыргыч заттарды жасап жана бул үчүн буюм тыйымдар сатып берип жүргөндүгү аныкталды. Коопсуздук кызматынан бүгүн билдиришкендей, Жуматаевке карата 2 декабрда ок дары жана жардыргыч заттарды сатып алуу, сактоо айыбы менен кылмыш иши козголду. Кыргыз-казак чек арасы аркылуу Кыргызстанда тараптан жасалма паспорт менен кирүүгө аракет кылган орус жараны кармалды. Чек ара кызматынан кабарлашынча, окуя кечээ Ак жол өткөрмө бекетинде болгон. Чек арачылар документ текшергенге 49 жаштагы орусиялык паспорттун кээ бир жерлери жасалма экени аныкталган. Тиешелүү кагаздар толтурулгандан кийин ал атайын кызматка өткөрүлүп берилди. Учурда анын ким экендиги, эмне себептен Кыргызстанга келе жаткандыгы такталууда. 11 каналынын көрүп жатасыздар. Эми чет элдик жаңылыктардан Москвада 9 декабрда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскердик комитетинин жыйыны өтүп, анда Орусиянын Сириядагы аракети күн тартибине коюлат. Аскердик комитет ЖККУнун коргоо министринин кеңеши алдында түзүлдү. Жыйынга Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казакстан, Тажикстан, Орусиянын куралдуу күчтөр генштабынын жетекчилери катышат делди. Кеңешке коопсуздук уюмунун күн тартибиндеги маселелеринен тышкары түрк-орус жаңжалы да талкууга коюлат деп күтүлүүдө. Францияда ушул жекшембиде 13 аймакта өткөн шайлоолордун биринчи айланпасында оңчул улуттук фронт алдында озуп чыкты. Марин Ле Пен башындагы партия жалпы добуштардын 30%ын топтоду. Андан кийин эле Марага 27% добуш менен Франциянын мурунку президенти Николя Саркози баштаган республикачылар келди. Ал арада социалисттик партия өкүлдөрү улуттук фронт алдында чыккан райондордо шайлоонун экинчи айланпасын өткөрүүгө каршы экендигин айыптап чыкты. Улуттук фронттун бедели Парижде 13 ноябрда орун алган террордук акттан кийин кескин көтөрүлгөн. Шайлоолордун экинчи туру 14 декабрда болот. Йемендеги Аден шаарында губернатору жана анын 6 жан сакчысынын өмүрүн алган жардырууга Ислам мамлекети террордук уюму жоопкерчилик алды. Эскертсек, губернатор Джафар Мухаммед Саатка кол салуу кечээ таң эрте орун алган. Буга чейин экстремисттер Аденде 5 декабрда аскердик чалгын кызматынын полковнигин жана бир Аль-Каидачыга өкүм чыгарган судьяны да өлтүрүшкөн. Эскертсек, Йемендин өкмөттүк күчтөрү Аден шаарынын шиит козголоңчулары делген хуситтерден быйыл июнь айында эле бошотконго жетишкен. 11 каналынын көрсөтүүсүн улантат. Кийинки бөлүктө Ирактан Туркияга өз аскерлерин чыгарып кетүүгө 2 суткалык мөөнөт берилди. Болбосо расмий Багдад улуттар уюмдун коопсуздук кеңешине кайрылып, же башка чаралар көрөт. Армения жарандардын 63%дан ашыгы өлкө парламенттик башкаруу системасына өтүшү үчүн добушун беришти. Жекшембиде Арменияда конституциялык реформа үчүн референдум өттү. Кытайда сүйлөп күлгөндү билген робот кыз сынга коюлду. Кыздын кебетеси кадимки жапон кыздарыныкынан айырмаланбайт. Булар туурасында бир аздан кийин айтып беребиз. Ал эми азыр кийинки жаңылыкка өтсөк. Америка президенти Обама 6 декабрда АКШ жарандарына телекайрылуу менен чыгып, терроризм жок кылынарын ишендирди.
Бул президенттин Калифорния штатындагы жубайлардын кол салуусунан 14 адам каза тапкан окуядан кийинки кайрылуусу болду. Эскертсек, өткөн аптада Сан-Бернардино шаарында болгон окуяга тиешеси бар делгендердин бири Facebook баракчасында ислам мамлекетине берилип кызмат кылаарын жазган. Калифорниядагы окуя Обаманын антитеррордук стратегиясына шек келтирип, көп сындар жаадырды. Бишкекте өтүп жаткан диний экстремизмдин алдын алуу боюнча жаштардын талкуусу жыйынтыкталды. Анда өлкөдө жаштар радикал уюмдарга көбүн эсе интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу таратылып жаткандыгы айтылды. Иш-чара Бишкек, Чүй жана Ысык көл облустарынын жаштар менен иш алып барган мамлекеттик органдар тарабынан уюштурулууда. Ушундай эле талкуу 9-11 декабрда Ош шаарында өткөрүлөт деп күтүлүүдө. Ал арада бүгүн Бишкекте бир катар жарандар дин иштери боюнча комиссиясынын жетекчисине каршы маалымат жыйынын уюштурушту. Анда алар Орозбек Молдалиевдин кызматынан кетишин талап кылышты. 11 каналынын ал маалымат жыйындан бир үзүм сунуштайт. Бүгүнкү күнгө чейин бир 10 чакты пресс-конференция болду да. Ушу такалган эле ошо дин комиссиясынын кетирген каталыктары, жетекчилигинин каталыгы жөнүндө. Президентке атайын кайрылып, жалпы мусулмандардын атынан Орозбек Молдалиевдин жумушунан кетирүү боюнча койдук эле, сураныш бердик эле. Бирок тилекке каршы ошол убакта Молдалиев биздин чыккан эмени башкача берип, биздин талабыбызды, жолду сунушубузду булар атайын бийликке каршы чыгып атат, бийликке оппозиция болуп атат деген нерде, ошон үчүн коркутуп атат деген эмеде бул нерсе кайрадан эметилбей калды эле. Туура эмес жетирилген да президентке. Булар ойлоп атат, Молдалиев кетип калса эле маселе мурдагыдай болот, андай эмес. Азыркы президенттин спикер дагы курсы, өкмөт башчысына биз ай сайын жана квартал сайын чакырып, Темир Сарий өзү кызыгып бул маселелер боюнча. Рахмат, колдоо көрсөтүп атышат. Ошон үчүн иштерин дырышында жүрүп атабыз. Башка бирөө келсе деле ушуну эле жасайт. Мен кетип калсам эле кайта эле баштагыдай кылып жее бергиле деп эч ким жасабайт. Бул уже процесс башка нукта кетип атат азыр уже. Аны түшүнүшпөй атышат да. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Эми чет элдик темада, эгер Туркия Ирактан өз аскерлерин 2 суткада чыгарып кетпесе, расмий Багдад буунун коопсуздук кеңешине чыгышы мүмкүн. Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абади Туркия Иракта өз аскерлерин өкмөт менен макулдашпай жайгарганына нааразылык билдирди. Өкмөт башчы бууга кайрылуу Ирак Туркияга көрө турган чаралардын бир варианты катары гана каралып жаткандыгын айтты. Эске салсак, 4 декабрда Туркиянын 150 аскери Ирактын Мосул шаарына кирип барган жана ал жерде экстремисттерге каршы күрттөрдү машыктырары айтылган эле. Ал арада орус-түрк мамилеси курчуп баратат. Буга себеп Босфор аркылуу өтчү орусиялык Цезарь Куников кемесинин аскери палубага ракеталык курал көтөрүп чыкты. Ийинге асынып алчу зениттик ракеталык комплекс көтөргөн аскердик сүрөттүн түрк ММКлары жарыялашты. Окуя 5 декабрда орусиялык кеме Сирияга бет алып бара жатканда орун алган. Туркия тышкы иштер министрлиги муну чыгымчылдык деп сыпаттап, эгер кырдаал коркунуч жараткыдай болсо тийиштүү жооп болот деди. Эске салсак, түрк аба күчтөрү тарабынан атып түшүрүлгөн Су-24 учагынан кийин эки өлкө дипломатиялык алакасы кескин солгундап баратат. Башка жаңылыктардан Британ полициясы метродо жарандарга бычак такап, 2 кишини жарадар кылган адамды кармап, ага айып тагылды. Кылмышка шектүү адам кол салуу учурунда бул Сирия үчүн деп кыйкырганы айтылууда. Британия Сирияда аба соккуларын 3 декабрда баштаганы маалым. Метродогу кол салуу ишембиде Лейтонстоун бекетинде болгон жарадар болгондордун бири оор абалда экени айтылып жатат. Армения жарандарынын 6% ашыгы өлкө парламенттик башкаруу системасына өтүшү үчүн добушун беришти. Жекшембиде Арменияда конституциялык реформа үчүн референдум өттү. Ал референдумда шайлоочулар активдүүлүгүнүн төмөн болгондугу айтылууда. Себеби ага Армениядагы добуш берүүгө укуктуу жарандардын 50-51% гана катышкан. Бишкекте ушул күндөрү тогуз коргол боюнча өспүрүмдөр арасында чемпионат өтүүдө. Мелдеште жеңүүчү болгон Кыргызстан тогуз коргол курамасына кирүү укугуна ээ болушат. Мелдеш 11 декабрда жыйынтыкталып, ага байгелерди тогуз коргол федерациясынын биринчи президенти Абдисалим Чылымов коюуда.
Соңында илим жаатындагы кызыктуу жаңылык. Бейжинде жакында роботехника 2015 боюнча дүйнөлүк конференция өттү. Анда адамдын мимикаларын кайталай албаган робот кыз көрүүчүлөр сынына коюлду. Geminoid F робот кыз Хироси Исигура аттуу илимпоздун жеке долбоору болду. Жапон кызына окшош робот өз алдынча кыймылдай албайт, бирок сүйлөп, жылмайып ал тургай каткыра алат экен. Ушуну менен 11 каналы жаңылыктарды жыйынтыктайт. Саламатта калыңыздар.